Достор, мына караңыздар, 250 квадрат үй, 24 киловатт тепловой насос. Биздин койгон эң биринчи тепловой насостордон. Мына бул жакта ХБКда турам, негизи бул жакта ТЭЦти көрсөңүздөр болот, ошунун ТЭЦти. Мурун ушул ТЭЦ менен ысчы эле бул үйчү. Азыркы учурда бул жыл ушул неме менен тепловой насос менен кышташты. Анан негизи бул байкелердин кошуналары эле, мына жанындагы эле үйлөр, 250 квадрат, 300 квадрат үйлөр 30 миңден ылдый эмес дейт да, 30 миңден көп, 30-35 миң, 40 миң сом төлөп атат дейт. Булар болсо болгону 6 миң, 7 миң, где-то хозрасчет менен кочкондо бир 9 миңге чейин чыкты дейт. Себеби бул жакта өздөрүнүн дагы баягы электроэнергия колдонгон немелеси бар, Аристону бар, дагы эмне электрокар эме кылат экен, күнүгө заряд кылатышат экен, машинасы бар экен. Менин оюмча өтө сонун деп ойлойм да. Бишкекте ушул эле тепловой насос, мисалы үчүн эң суук айда 5 миң сом, 6 миң сом чыкса, жылуураак айларда 2 миң сом, 3 миң сом менен эле 250 квадрат үйлөр жылытылды да. Өзгөчө ош үчүн өзгөчө сонун вариант. Көмүр жакпайсыздар, күл чыгарбайсыз. Тем более эгер ТЭЦке болсо, ТЭЦтен үзсөңүздөр канча эконом болот. Бул ТЭЦке же болсо газга салыштырмалуу 2-3 жылда эле актап коет да буюрса. Ошол азыр Ошко келгенде эле биринчи койгон клиенттерибизге келип отзыв алып, кыштан кантип чыгышты, кандай болду, эмне болду деген неме болуп атабыз. Негизи жакшы болуптур, ыраазы эле болгону. Экинчи этаж бир аз жакшы жылып атат дейт. Себеби системадан дегенде, бирок мурун ТЭЦ менен иштеген үчүн башкача система, баягындай одна трубка болуп кылынган. Балким тепловой насосту балким күчтүүрөөгүнө дагы алмаштырып беришибиз мүмкүн. Бирок негизи жалпы өтө сонун дейт. Даже ТЭЦти вообще мартта эле өчүрүп коет эле дейт. Биз дейт, немеге чейин колдоно бердик дейт да, башка жаккандачы. Ошол туугандар, кимге тепловой насос керек болсо, бул жактын номерлерди калтырып коем, жаза бересиздер. Салам алейкум.